Аялыңызга айына 200 миң сомдон беришиңиз керек десем, буга кандай карайсыз? Урматтуу эркектер, мындай жөнөкөй эсеп менен эсеп китабын чыгарайлы да. Эсептүү дос алыска барбайт дейт. Аялыңыздан нар нерселерди күтөсүз, аялыма канча акча берсем болот деген суроолор келет. Мисалы үчүн ошолорго бир этаптуу жоопту ушул нерседен билсеңиз болот. Жөнөкөй эле эсептеп көрөлү. Нянкадан баштайлы, балдарыңызды карайт. Азыр жөн эле эң арзан нянкалар 20 миң сом, 20 миң сомдон жогору карай кетет. Нянкалары биринчиден аялыңыз сизге бекер нянка экен, балаңызды кароочу. Ал эми экинчиден кайнене кайнатасына кызматы. Биздеги Кыргызстандагылар Туркияга, Европага эки жака барат иштегени, баягы карыган бабушкаларды караганы. Неге? Себеби акта билесиңер жаш балдар ата-энесинин кызматын кылбай коет. Ал жактагы зарплата эми Тянь-Шань чокусундай эле бийик. Биздеги Кыргызстандагы эсеп макул 20 миң, 30 миң деп көрөйлү буну дагы 20 миң. Эң арзан сценада эсептеп атабыз да буну. Эң арзан баада эсептеп аткан учурубуз азыр. Бала карады, ата-энеңизди карады. Эми идиш жууш, бир нерсеңиз жоголуп кеткенде таап бериш, ушул майда жумуштарга бир жумушчу ала турган болсоңуз үйгө, кийимдерди жуа турган, ала турган болсоңуз, мекендешим, бул 50 миң жок дегенде. Идиш жууш кызматы, башка кызматтар 50 миң экен. Мындай эле эсептеп көрө турган болсок, азыр 3 эле кылып аткан кызматы. Конок күтүп алыш кызматы мисалы үчүн. Бир айда 4 жолу жок дегенде конок келет. Коногуңузду шеф-повар келип өткөзүп бериши эле, бир күн келип өткөзүп бериши жок дегенде 10 миң сомдон жогору кетет. Айтайын дегеним, муну 4 жолу эсептей турган болсок, 20 миң бул жерде дагы, 5 миң сомдон эсептесек. Бул жакта 20, 40, 100 миң. 130 миңге барып атат. Ушул эле 5 кызматы 130 миң сомго барып атат мекендешим. Андан сырткары билип кылган, билбей кылган, сизде кээде ооруп каласыз, ооруган учурдагы кызматтары айтор чексиз кызматы бар да. Сизге жок дегенде 300 миң сомдук сизден сумманы ала турган иштердин бардыгын аялыңыз кылып берип атат. Эми сизге суроо да, аялыңызга канча сом бересиз бир айда? Келиңиз азыр ушул жерден эркекче сүйлөшүп алайлы. Азыр барып, биринчи барып букет аласыз аялыңыз үчүн. Барасыз, бересиз, куттуктайсыз. Ошо тортик болобу, романтика болобу, сүйүү болобу, бардыгын кыласыз аялыңыз үчүн. Эмне үчүн? Эмне үчүн десеңиз, себеби буну пайгамбарыбыз буйруган. Эң жакшы, адамдардын эң жакшысы аялына жакшы мамиле кылганы деп пайгамбарыбыз эч айтып койгон. Ошондуктан диним ислам пайгамбарым Мухаммад дей турган болсоңуз, ушул ишти кылыңыз. Аялыңызга жылуу мамиледе болуңуз мекендешим.